Дагы бир суроом бар, мынакей ал боюнча дагы аябай резонанс болуп кетиши мүмкүн. Мына обменкалар боюнча да. Обменкаларды лицензия сиздер бересиздер да, туурабы? Туура. Ошо биздеги обменкаларды жаап эле. Урматтуу депутаттар, чакырылгандар, тынчтан аласыңарбы? Биякта угулуп атат. Биякта жооп берип атат, суроо болуп атат. Ошондуктан тынчыраак болгула. Менин сунушумда ушул жерге дагы бир жакшы конкретный элдин кызыкчылыгы үчүн мына көп аябай ажиотаж болуп, ушул тууралуу мына биздин мамлекеттин ичинде өзүнчө бир мамлекеттик саясат жүргүзгөн мезгилдер болду да, кечээ доллар көтөрүлүп кетти. Булар ошо искусственно көтөрүп эле өздөрү баягы бир определенный топ өзүнүн чөнтөгүнө пайда алып атат дагы, жабыркаган биздин карапайым жарандар болуп атат да. Ошондуктан мына башка мамлекеттердин практикасынан алып туруп эле Кубанычбек Кеңешбекович, ушул обменкаларды азайтып, билем, обменкалар бүт жогорку рангтагы чиновниктердики экенин баарыбыз билебиз. Бирок ошону жаап эле банктарда ансыз деле обменкалар бар да. Ошо банктар менен иштешсе деле жарандарыбыз жетишет ошого деле баарычы. А мынандай ажиотаж, искусственный баягы жасалма бааны көтөрүү же акча саясатын жүргүзүүдө ушундай мүчүлүштүктөр болбойт эле да. Ушуга мен конкретный сизге сунуш беремин. Ушу боюнча дагы бир жакшы иштейли. Буюрса ушу элдин талабы, мен сиз кандай билбейм, ким жаман көрсө жаман көрө берсин. Мен элдин талабын, элдин кызыкчылыгын коргогум келип атат, ошону айтып атам да. Ушу сунушту киргизели.